Өлкө башчы Садыр Жапаров мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы Канатбек Тургунбековду кабыл алды. Матрезерв фонду азык-түлүктүн баасын турукташтыруу аракетин көрүп жатат. Ош шаарында жоо газын гүлдөрүн отургузуунун алгачкы этабы башталды. Бүгүн 25 мартта өлкө башчы Садыр Жапаров мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы Канатбек Тургунбековду кабыл алды. Жолугушууда кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө сүйлөшүүлөр болду. Жана бул жаатта Кыргыз Республикасынын 13 позиция боюнча рейтингин жогорулатуу чечими кабыл алынды. Мамлекет башчысы мамлекеттик чалгындоо кызматы тарабынан өзгөчө мамлекеттик салык кызматы, мамлекеттик каттоо кызматы, мамлекеттик кадр кызматы жана башка ыйгарым органдар менен мекемелер аралык өз ара координацияны күчөтүү керектигин белгиледи. Ошондой эле өлкө башчы бул чаралар мамлекеттик кызматкерлер жана юридикалык жактардын бенефициардык ээлеринин электрондук маалымат базасын жана финансылык мониторинг механизмдерин буунун коррупцияга каршы конвенциясынын жоболоруна ылайык тез арада түзүп чыгуу керектигин баса белгиледи. Мындан сырткары Садыр Жапаров эң башта коррупциянын жана көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган террористтик ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы күрөшүүнүн улуттук системасын өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү стратегиясын иштеп чыгуу зарылдыгын белгиледи. Мамлекеттик материалдык резервтер фонду Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана негизги азык-түлүк товарларынын баасын турукташтыруу максатында кум шекер менен май сатып ала баштады. Бул туурасында Айыл, Суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Буга байланыштуу 506.294 тонна күн карама майы жана 3046 тонна кум шекер жеткирүү боюнча келишимдер түзүлгөн. Аталган продукцияларды Кыргызстанга импорттоону ушул жылдын апрель айында жүргүзүү пландалганы белгилүү болду. Бүгүн 25 мартта Ош шаарынын аймагында жоо газын гүлдөрүн отургузуунун алгачкы этабы башталды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, быйыл Ош шаарында 6 түстүү 6000 түп жоо газын отургузулат. Ушул тапта гүлдөрдү отургузуу иштери жүрүүдө. 3 күн ичинде пландалган жерлерге гүлдөрдү отургузуу иштери аяктайт. Гүлдөр Абдыкадыров жана Масалиев көчөлөрүнүн, Курманжандатка жана Набои көчөлөрүнүн кесилиштеринде, шаардын көрүнүктүү аймактарында отургузулат. Белгилей кетсек, былтыр 2020 жылы 10.000 түп жоо газын отургузулган. Кыргызгидромет билдиргендей, эртең 26 мартта Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгүндө жаан жаайт, тоолуу аймактарда карга айланышы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин, катуу шамал секундасына 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +6, +11, күндүз +13, +18, Ысык көл облусунда түнкүсүн +2, +7, күндүз +11, +16, Талас облусунда түнкүсүн +6, +11, күндүз +13, +18, Нарын облусунда түнкүсүн -2, +3, күндүз +10, +15, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн +7, +12, күндүз +14, +19. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүзү жаан-чачын күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн +9, +11, күндүз +14, +16 градус болот.